динде. Бу жерде өлүмгө сырын тап, өлбөстүккө пайда бол түптө. Өлбө. Өлүм эмнеден пайда болуп тур, аны Арысталай таап берди. Кысылуудан, кыжаалачылыктан, майда түшүнүктөн. Башыбыз деле ошону иштебей калган. Мына окуп берейин ушул. Кудайдын ордун ким аткарат, кандай адам аткарат жаңы доордо? Мындай деп берилет ааламдан. Жаратуучу кара куш мээни иштетүү механизми же методикасы. Мына күнбаш болуш үчүн жаратуучу кара куш мээни иштетүү үчүн пендечиликке таандык эки астыңкы бөлүгүн эски программасын өчүрүү керек. Мына биз ошол эле чоң мээни кичинекейге иштетип алыппыз да, бир пендечилик. Ошону өчүрүш керек. Ал эмне дегенде ошол мен кул эмесмин, мен кутмун деп. Мен пенде эмесмин, мен периштемин деп. Мына кыргыз журт уютку деп берилет ааламдан да. Мисалы сен топодон жаралсаң, топого гана кошула аласың. Алтындан жаралсаң, алтынга составың бар. Анысы кандай кыргыз уютку. Айран уютку. Кичинекей эле. Айрандан кичине эле алат го уютку кылып. Мисалга айран буякта уюп турат бир мискейде, буякта чоң чарада сүт бышып турат. Мисалга. Алат деле, чекесинен эле айрандан алып тиге куюп коет. Ошол уюп калат. Анысы кандай, сен дагы ааламдан келген өкүсүң. Сен де ошо адамзатты өзүңдөй кылып уют аласың. Уютку деп берилет ааламдан. Кыргыз, улуу кыргыз жаман адам келсе, жакшы сөз айтып, уютуп алат дейт. Уютуп ал. Мына мен уютуп алып атпайм адамзатты. Уюткусуз. Мына ошо сыяктуу мен уюткумун деп, мен улуу журтмун деп, мен ааламмын деп, мен ааламдык бир күчмүн деп, мен энергиядан жаралган ошондой күчүм бар деп, сен мантра айтып эскичиликтен чык. Ошондон кара куш мээң ишке түшөт. Түшүнүгүң бийиктейт да. Мына бу эфирлердин эң башкы максаты эмне? Ошо кара куш мээни ишке түшүрүү. Ошо күнбаш болуу. Анан түшүнүгүң бийиктесе, мен ааламдай күчүм бар экен. Демек мен сот болушум керек экен, мен ошо ааламдык сыпатта жүрүшүм керек экен, мен пендечиликтен чыгышым керек экен деп мээң бийиктеген сайын, түшүнүгүң бийиктеген сайын анан турмуш туткунунан кутуласың да. Ошондон анан өлүм ошондо жоюлуп атпайбы? Кара куш мээ качан иштейт экен? Могу дүйнөлөшүүдө, ааламдашууда, биригүүдө, өлбөстүккө которулууда иштейт. Ал үчүн ошо жаратуучу мантраларды айтуу керек. Ар бир адамдын жашоосуна толук жоопкерчилик менен мамиле жасоо, боек берүү, өйдөлөтүү, дух берүү милдетин кара куш мээ аркылуу гана аткара алабыз. Мына касиеттүү адам десе, ойлочубуз да, мурун бир көз ачык да касиеттүү. Жок, ал көз ачык касиеттүү эмес. Касиеттүү адам деп кимди айтабыз? Ар бир адамдын тилин таап, мамиле түзүбөй билген адамды касиеттүү дейбиз. Мына кыргыз сен улуусуң, чын эле улуусуң. Мен кантип пенде деп айта алам сени? Кыргыз сен периштесиң, кыргыз сен ааламсың, кыргыз сен адамзатты куткаруучусуң. Чындык бул. Кыргыз сен табиатты башкара аласың. Мына ушинтип өзүн таанытып, духун көтөрүү үчүн кара куш мээ иштейт. Сен аны түшүнсөң, анан кыргызды көтөрө аласың. Духун. Сен кыргызды жарата аласың. Сен кыргызды ээрчите аласың. Кыргызды сен куткара аласың. Көрдүңүзбү кара куш мээ иштегенде? Эмнеге иштейт экен? Ошо бирөөнүн духун көтөрүү үчүн, бириктирүү үчүн, дүйнөлөшүү, ааламдашуу үчүн ошо кара куш мээ иштеш керек экен. Мурун иштеди беле ал? Жок. Жөн эле балам кандай болду, анан неберем аман болсо экен дегенге эле иштеген. Кара куш мээнин ролу Кудайдын